Ушул коен жашаган үйдө жашасам Токойдогу эң бактылуу айымдардан болот элем. А бирок буга коенду көндүрүшүм керек. Азыр. Ай, коенек! Ай, коенек! Бул ким? Бул мен эле Түлкөжеңмин алтыным. Ай, бери чыксам, сага айта турган бир маанилүү сөзүм бар эле. Чыкпайм, сен мени алдаганы келдиң. Абе, ой, мен бир жылдан бери эч кимди алдай элекмин, чыксам эми бери. Ай, билесиңби, мен сага белек алып келгем. Белек? Эмне болгон белек алып келдиң? Сабистин уруктары. Кереги жок сабистин уруктары. Абей, ал жөнөкөй урук эмес. Ал деген чет өлкөдөн келген. Ал биринчи күнү өсөт, ал эми экинчи күнү болсо гүлдөйт, үчүнчү күнү бышат. Таттуусун айтпаттым эле. Чыксаң эми бери. Кана? Түлкөжө. Эгерде азыр мени алдай турган болсоңчу, мен жана кодогой айууга айтып койсом, ал сенин сазайыңды колуңа берет. Кана, жанагы уругуңду көрсөт. Азыр өңгөдө алдасам дагы сени кантип алдай, жанагы кодогой айыңды айтпай эле койчу. Ой, мен сенин алдыңда уят болуп калдым. Сага келатканда иттер кубалап, уругумдун баары жолго түшүп калыптыр. Түлкөжө, кел, андай болсо, ошо уруктардын баарын жерден теребиз. Абей, сен жиндисиң го. Мен келатканда бүт баарын изимди көрүп калбасын деп куйругу менен ары бери шыпырып салгам. Аны эми таппайбыз. Карачы кабайя. Ал деген чет өлкөдөн келген урук болчу да. Ой, мейли эми капа болбочу. Андан көрөк иш жөнүндө сүйлөшөлү. Мейли. Эмне иш? Менин байкашыма караганда сен жалгыз жашайт көрүнөсүң. Жалгыз жашайт? Көрдүңбү? Сени кимдир бирөөлөр келип алып тарынтып коюшу мүмкүн. Ким? Эгерде экөөбүз чогуу жашасак, жанагы Токойдогу карышкырдагы бизге жолай алмаган. Эмне болду сага? Түлкөжө, мага карышкыр жөнүндө айтпачы, мен андан корком андан. Менин кичинекей коркогум десе, коркпо мен сен жаныңда турганда. Андан көрөкчө корко турган болсоң, сен мени үйүңө жашат. Бир эле күнгө. Мен сени үйүмө жашатыш үчүн мен жанагы кодогой аюу менен кеңешим керек. Кодогой аюу эле дей бересиң. Сен өзүңдүн акылың менен ойлонуп иш кылбайсыңбы? Киргизесиңби? Андай болсо бирок Түлкөжө, сенчи мага тил кат жазып бересиң. Эмне болгон тил кат? Мен сенин тилиңди алам, экинчи ууру кылбайм деп жазсам, анан мен ошондо сени үйүмө киргизсем. Ой, карасам эле, үйүнө бир күнгө киргизе турган болуп анан тил кат жазып бер, анан тиги кол коюп кой, анан ууру кылбайм деп. Эмне кылсам? Түлкөжө, сен таарынган жоксуңбу? Жок ай. Саатың канча болду? Мына өзүң карап алчы саатты. Түш болуп калган турбайбы? Түш болду. Мен тиги чарбага барып жашылча алып келейин. Сен болсо бул жерге дасторкон салып. Ой, эле ош этпейсиң, бар эле. Бирок мен эшигимди бекитип койгом да. Ой, эшигиңди эмнеге бекитесиң? Бул жерде мен турбаймбы? Мага деген тынчыраак болот да бекитип койсом. Болуп турат да, Түлкөжө, азыр келем мен. Карасаң кичинекей болуп алыптыр эле, акылдуусун бекитип коем, анан эмне деп. Ой, бияқта да кимиси? Ары көрсөм турбаймын да, кубалаймын, кармаймын, кышында бал жеп жыргаймын. Саламатсың ба, аюутай? Саламатчылык. Сен осындай болуп бул каяктан чыга калды эле? Эмне дейсиң? Мага бир неме дедиңби сен? Иштериң кандай? Эмне менен алектенип жатасың? Жакшы, баары жакшы. Мен азыр бал бизнеси менен алек. Бал? Ооба. Жакында Токойдо менин бал челектерим болот. Ана? Азыр болсо ары кармап жүргөм. Ары?
Бирок арыларды таппай жүрөм. Каяктан кармашты билбей жатам. Не күлөсүң? Ой, ушу Токойдон дагы ары кармайт экен, келесиз о десе. Анан каяктан кармайт? Ай, каяктан кармашты азыр мен сага айтып берем. Бери мага жакын кел. Айтчы гана. Мына бир эки жол менен түп-түз кете берсең, Гречка талаасына барасың. Мына ошо жакта ары деген жайнайт. Бул эми батыраак кетип калчу бол. Эмне талаасы дейсиң? Ой, Гречка. Гречка талаасы. Арылар көп. Сага чоң рахмат. Мага жакшылык кылдың. Азыр мен ары кармагычымды кайда койдум эле? Ой. Бу качан кетет эми? Ай, баса, сен эмне дедиң я? Бул жерде коёндун коросунда эмне кылып жүрөсүңбү? Менби? Ой, биз коён экөөбүз дос болуп, чогуу жашап атпайбызбы, билбейсиңби сен эмне? Анда мени кечирип кой. Ай, болчу бар. Каяка барчу элем? Ой, Гречка талаасына. Гречка талаасы макул. Араң кутулбадымбы сөзгө түшүнбөгөн дөдө? Баса. Боякта эки жол бар экен, каягына барам? Ой, түз эле кете бер демедимби? Макул, жакшы кал. Коён келсе, мени кечинде келет деп кой, макулбу? Ой, айтам, барчы деги. Келбесең бутуң сынсын. Дөдөй сөзгө түшүнбөгөн. Ой, рахмат. Жана орусча эмне десең? Нахал! Рахмат. Рахмат деп коет келесе. Кой барып Тасторкон жаяйын. Бул жакта туруп алып өзүнчө эле. Бүгүн бизге конокко аю, түлкү, анан коенек конокко келиптир. Бирок ушулардын дагы үнүн коштоп аткан адамдар бар. Тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Шыкматова Эркен, Мусаева Нурбүбү жана ошондой эле Муса Жангазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик атындагы Курчак театрынын мына ушул оюнчу Мамбет Акунов Аман жана Райымкулова Алеся. Кош келиңиздер. Адегенде эле сиздер мындай башталганда эле дароо бир сонун манай бердиңиздер. Анан биз баягы теле программабыз башталтканда дагы кичинекей бөбөктөрдү жакыныраак сыналга келиңиздер. Себеби дегенде бүгүнкү биздин темабыз мультфильм. Ошол эле бизди баягы балалыкка жетелеген өзгөчө бир көз ирмемдер дедик эле. Эфирден сырткары сүйлөшүп калдык. 40 жылдан ашуун эмгектенип келе жатасыздар. Анан ушул үндөрүңүздөрдүн коюлганы, жанагы кыймыл аракеттер, курчактын өзүн ойнотконго, курчактарга өзүнчө бир жан берген сиздерге кандай бир сезимдерди алып келет? Ошончо жылдан бери эмгектенип келгенде. Эми өзүбүз айткандай 40 жылдан бери ушул мына курчактар менен келе атабыз. Баягы колубузга кайсы курчакты режиссер колубузга карматса, ошо курчак жан киргизгенге аракет кылабыз. Өзүңөр көрдүңөр, башын иштетебиз, оосун иштетебиз, колдорун. Анан эми биздин театрдын өзгөчөлүгү биз эки иш жасайбыз да. Өзүбүздү биринчи даярдап, сөздөрүн баарын жанагы драм театрынын артисттери даярдап туруп, анан курчакты алгандан кийин анан башкача эки кыйынырагыбыз биздики ошо да, курчак менен кеткенибиз ошол. Канча убакыт кетет бир курчакты даярдаганга? Ошол бир курчакты элдин астына алып чыкканга чейин канча убакыт кетет? Бир курчакты даярдаштын бир тойлуу убакыт кетет. Себеби дегенде биринчи мунун эскисин тартып келет, аны карайбыз. Андан кийин момундай корпусун жасайт, машинкаларын жасайт. Андан кийин башы көзүн жасап, иши кылып бир айдын ичинде жасап бүтүшөт. Эгерде күндүр жакшы иштесе бир 15 күндө даяр кылышат. Анан бүт могу ийне жибине чейин жасаш керек да. Булар канча килограмм болот? Салмагы, мисалы, колуңуздарга көтөрүп алып кечке турат экенсиздер да, оор эмеспи? Негизи оор. Мен ушу Курчак театрына жаңы киргенде кыска эле ойлонуп турмун да. Курчакка барып иште десе, эмне мындай эле чыкпон буга чейин драма иштеп жүрсөм. Көрсө эң оор ушул экен да. Мен киргенде 10 килограммдык курчак менен көтөрүп баштагам. Мындан да чоң аю бар. Эжемдин спектакли бар. Ишенимдүү дос деген. Ошондо аюун ойнодум, айланайын. Аягында ташап кетип ыргытчу. Мен көнөт экен. Алдагы деле оорго бир. Бул деле бери дегенде эле 3-4 килограммдан ашык болот. Эжелерден андан тышкары дагы эрте пенсияга чыгарчу экен, курчак ойноткондорду эрте пенсияга чыгарчу. азыр чандай эмеспи? Азыр анын баары жоюлуп кеткен. Анан мындай айтып калат го, мисалы,
кичинекей бөбөктөрдүн жан дүйнөсү таза болот дейт. Анан аларды ишендириш алда канча кыйын болот дейт. Эгерде сен бөбөктү ишендире ала турган болсоң, анда башка актерлукту дагы мындай мыкты аткарсаң болот деп калышат. Сиздер ошол мисалы ошол эле ролго кириш үчүн баягы мисалы курчак жасалганга 1 ай кетсе, ал эми ролго кирүү үчүн, ошону ишендирүү үчүн канча убакыт талап кылынат ошол? Бул убакытта биз негизи могу күнү баштасаң, момунча айда чыгарасың же 3 ай срок берип коет. Ошол убакытта чыгарып бүтүшүбүз керек. Курчак кандай мастерскойго кирип жасалып баштаганда биз артисттер отуруп читка жасап, кайра окуп, уже сөздөрүн жасап, башка курчактар менен болсо да ойноп, уже жаңы курчактарга даярданып турабыз да, иши кылып. Мастерскойдагы артист дагы бир моментте даярдалат. Бул жактан курчактар даярдала берет, ал эми сиздердин даярдана бул жактан. Ал эми мына ушул кесипти тандап жаткан учурда ошо курчакка барасыңбы, курчактар менен жүрөсүңбү деген адамдар болду беле силер мына ушуга жаңы келип аткан мезгилдерде? Андайлар деле болгон эмес. Эми ал убакта деген биз деле жаш экенбиз да. Анан кийин эмнегедир мен кичинекей кезимде биздин айылга курчак театр келгенде мен ушунчалык ишенип көрчүмүн да. Ошо курчак өзү курчак деп ойлобой эле абдан ишенчимин ошол эмегечи. Өзү сүйлөп аткандай. Өзү сүйлөгөндө. Азыр деле биз азыркы балдарды ишендире албайсың да оңой мененчи. Ошон үчүн биз абдан курчакты алганда ошо ишендирип, ошо бизди көрбөйт дем эле булар. Курчак деле көрүшөт да. Ошон үчүн абдан аракет кылабыз да. Ушу курчакка коён экенине ишенсин. Ушуну сүйлөп атканына тиги көрүп аткан бала ишенсин деп аракетти абдан эле кылабыз. Мындай стоп эми болуп калбайлы. Ушунча жыл иштеп аткандан кийин эмгегибизди балдар дагы бааласын деп анан буларды көтөрүп алып астына көрүнүп жүгүнгөн чыкканда таң калып эле калышат. Ушундай адамдар ойношот. Талашат, берчи мага, келе мага дешип чыккап Же баягы кээ бир учурда ойлоп калабыз да, мисалы, сиздер баягы эми жаныбарларга ошол баягы жомок сыяктуу же болбосо мультфильм сыяктуу ичке үндөрдү берип атпайсыздарбы? Анан ойлоп каласың, ошол курчакты ойноп аткан киши балким жаш эле бир десе, мисалы сиздер чыга келсеңиздер таң калышса керек. Андай көп эле болот. Үндөрдө ар бир каарманды, мисалы түлкүнүн өзүнчө чыгаш керек, коёндукун өзүнчө. Мисалы, сиз түлкүнүкүн ойноп атып эле башка каарманды ойной бересизби? Ооба, дагы бир кичинекей роль болуп калса, экөө бир картинада жолугушпаса, муну ойноп коюп, анан экинчи картинада тиги ролго даяр болуп калам. Үнүңүз окшошпойт, Үнүмдү окшош турбайм. Курчак театрдын өзгөчөлүгү ошол да, үн кубултуш керек. Жана драмалык актерлорго караганда 2 эсе жумушу зор деген ошол да. Кыймылдатыш керек, анан үндөрүн кубултуш керек. Эжелер ар дайым жапжаш, балдар менен иштешип жүрүп. Үндү өзгөртүү деп атпайбызбы? Эжемдин жана ишенимдүү дос деген спектакль бар. Тооктор бар, баштыкта ал тоок деле көрүнбөйт. Өстөрүндө жүрсөк. Тоок туурап атат да. Анан чыгып паклонго чыксак, кичинекей бала эмес, мугалим эже келип, жанагы тоокту ким туурады көргөзүп кое алат. Тооктор кайда кетти? Анан тооктор. Паклонго чыкканда элдеримде аябай таң калыштуу караганда көз караштар болот да, ушулар ойноду, ушулардын үнү ушундай деп аябай баа беришет. Азыр сиздер баягы курчакта ойнотуп жаттыңыздар да, анан ойнотуп жаткан убакта сиздердин өзүңүздөрдүн мимикаңыздар, бетиңиздер, жүзүңүздөр көрүнбөдү. Биз суранбайлыбы, бир курчактарсыз эле азыркы эле кичинекей эпизоддон үчөөңүздөр бир маек кылып. Кыскараак кылып. Кыскараак эле ошо курчактарды. Сиздердин жүздү биз элге көрсөтөлү. Секретти көрсөтөлү. Ооба. Макул. Түлкөжү, анан кийин мени алдап кетсеңчи, эгер алдап кете турган болсоң, мен сени кодогой аю досума айтып коем. Ал сенин сазайыңды колуңа берет. Койчу ошол кодогой аюңду кечке эле айта бересиң. Ай, мен өңгөн алдасам дагы сени кантип алдайын? Алдабайм сени. Алдабайсыңбы? Андай болсо, кана жанагы уруңду көрсөтчү. Уругумдубу? Ой, эмне болду? Эмне болмогула? Мен сага келаткандачы, жолдон иттер үрүп, анан мен качам деп уруктун баарын жолго түшүрүп саптырмын. Сага уят болду. Кел андан көрө ошо уруктарды тере коелу. Эмне? Жинтисиң го? Ошол мен келатканда аларды куйругу менен ары бери шыпырып салгам да, анан аны кантип терме келек? Карачы, чет өлкөдөн келген урук болчу да. Аю кошуп койсоңуз, аю. Коенек. Коенек. Коенек кайка кеткен. Коенек.
Қойенекті кім бұл жертелеге қамап салған я? Қай, мен мұны барып шығарайын. Келе қай, қойенек, келе қалыңды. Бәрі кел. Сені кім қамап қойды? Мені деген түлкі. Түлкі? Ова. Оңбаған түлкі. Мені де қалдады. Гречка таласында бір дағы ары жоқ. Ары бері қыдырып жүріп қайра келдім. Аны қарап тұр. Сазайын қолына береміз. Кел аға, кел бері. Колчоболар. Ай, бара келді, Вали. Өзгөчө бұл жақтан тұрып, айбай толқынданып атабыз. Сонун үндер. Шындығында баяғы қанша жылдан берки эмгектер, қанчалаған, ушул мисалы 40 жылдың içinde қанша миң сандагы ушундай жомокторду берсеңиздер керек, э? Сіздерге разычылык дагы көптөгөн суроолорубуз бар эле. Убакыт деген убакыт экен, аягына келип калды. Дагы да балдардын көңүлүн көтөрүү үчүн мына ушундай сонун жомоктор жаралат деген ойдобуз. Сиздердин мына ушундай талантыңыздар дагы да болсо балдардын көңүлүн көтөрөт деген ойдобуз. Сиздерге разычылык. Рахмат сиздерге. Сиздер биз ата энелерге кайрылып кетет элек. Ар бир жекшембиде Кыргыз мамлекеттик Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрында саат 11-де орус тилинде, эми саат 12-де кыргыз тилинде спектаклибизге кичинекей бөбөктөрдү алып келишсин. Бул Курчак искусствосу аябай балдардын жан дүйнөсүнө азык берүүчү, руханий азык берүүчү театр. Ошон үчүн бизге келиңиздер. Чакырабыз. Көрүп алып баргылар эле келип калды. Ооба, сонун кыстарма кылып кеттиңиз. Албетте ар бир ата эне. Профессионал артисттер иштейт. Эмгек сиңирген. Ооба. Чоң рахмат айтабыз сиздерге. Рахмат сиздерге дагы. Разычылык сиздерге. Ал эми биз болсо Таңбанай программасын дагы ушундай кызыктар менен улантабыз.